Ош шаарында милициянын кайгуу кызматы 1-декабрдан тарта ишке кирет. Жаңы түзүм шаардын жол кыймылынын коопсуздугун камсыздап, тыгындарды жөнгө салуу боюнча иш алып барат. Ошол эле учурда жол чекелеринде мыйзамсыз токтотулган унааларды тартипке келтирет. Азыркы тапта 1-турда сынактан өткөн 129 болочок кызматкер Ички иштер министрлигинин Ош шаарындагы окутуу борборунда даярдыктан өтүп жатышат. Калган 90 штаттык орундар боюнча документтерди кабыл алуу процесси жүргүзүлүүдө. Бүгүнкү күндө дагы 90 кызмат ордуна, бош ордуна конкурс жарыяладык. Бул ошол сентябрь айынын 17-синен октябрь айынын 17-сине чейин документтерди кабыл алат. Андан кийин физикалык дене тарбиялык тапшырма өтөт. Ага чейин тестирлик билим деңгээли боюнча тест тапшырышат. Андан кийин багы өзүнүн физикалык даярдыгы боюнча анан маектешүүдөн өткөндөн кийин ошол комиссиянын жолдомосун алган кандидаттар дагы ошол жанагы 3 айлык атайын программада даярдалган окуу тартибинен өтөт, анан кызмат ордуна келишет. Азыркы учурда ошо 1-этапта кабыл алынган өткөн кандидаттар окуу даярдыктарынан өтүп жатат. Буюрса 1-декабрга булар кызматын башташат Ош шаарында. Ушул эле кызмат Бишкек шаарында толук кандуу ишке кирген. 1 жылга жетпеген убакытта кайгул кызматынын ишмердүүлүгү жакшы натыйжа бергени байкалган. Кыска аралыкта Борбор калаада кылмыштуулук менен кырсыктардын саны кыйла кыскарган. Аталган кызмат жарандардын милицияга болгон ишенимин кайтаруу максатын көздөйт. Мындан улам шаардыктарга сылык жана сапаттуу мамиле кылууга багытталган иш-аракеттерди жүргүзүп жатат. Учурда Бишкек шаары боюнча 600дөн ашуун милициянын кайгул кызматкерлери 2 нөөмөттө иш алып барууда. Алар коомдук тартип менен жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлгө алышат. Күндүзгүгө 40 экипаж, түнкүгө 40 экипаж чыгат, квадрат болуп бөлүнүп, ошо өзүнүн тиешелүү квадратында ишин алып барат. Негизги иши баягы коомдук жайларда болгон кылмыштуулукту, укук бузууларды болгон учурларда аларды өз учурунда чара көрүү, андан тышкары өзлөрүнүн участкасында квадратында жол кыймылынын коопсуздугун камсыз кылуу. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыз кылуу негизги бөгөтү бул патруль кылып кызмат кылышат. Жолдон өзүнүн квадратында патруль кылып жүрүп, аныктаган бузуулар боюнча, кылмыштар боюнча жана башка укук бузуулар боюнча тиешелүү чара көрүшөт. Канимет Марис уулу бул кызмат түзүлгөн күндөн тарта эмгектенет. Ал эреже бузуулар менен иштөөдө протокол дароо эле түзүлбөйт дейт. Этиятсыздыктан же майда бузуулар катталса 1-чи кезекте эскертүү ыкмасы колдонулат. Эгер мыйзамды сактабай кыянаттык менен бузган учурлар болсо, тийиштүү протоколдор түзүлөрүн билдирет. Кайгыл учурунда эртең саат 7:30 развод болот бизде. Разводдон чыгып, кызмат ишибиз кечки саат 8ге чейин. Ошол учурда биз жол эрежелери менен андан тышкары 102 кызматында иштейбиз. Ошолор вызовдары келет бизге ар кандай оор учурлар болот. Ошого карабай кызыктуу дагы да, биздин жумуш оор болгондо да кызыктуу ар кандай ситуациялар болот. Ар кандай үйлөрдө уруштар, талаштар болот, ошолорго барабыз. Коркунучтуу дагы ар кандай ызычуулар болот. Ошого карабай биз кызматты өтөбүз. Бишкек шаары боюнча 1 суткада 102 кыска номуруна 220га чейин кайрылуулар келип түшөт. Ар бир чакырууга кайгул кызматынын кызматкерлери 5-7 мүнөт убакыт аралыгында барышат. Жаңы түзүм заманбап материалдык техникалык каражаттар менен толук жабдылган. Уважаемый водитель, убираем автомашину с проезжей части. Водитель Toyota с номером 868, убираем автомашину с проезжей части. Бишкек шаарында кыска убакыт аралыкта жакшы натыйжа берген кайгул кызматы жакынкы күндөрү Ош шаарында өз ишин баштайт. Кийинчерээк аталган кызмат өлкөнүн бардык аймактарына жайылтылат. Айдар Темиралиев, Жантай Макенов, Пирамида.